Саламатсыздарбы? Бүгүн Kit.co сайтында кантип иштейбиз, кантип катталабыз, окуучуларга тапшырмаларды кантип жөнөтүп, кандайча текшерип алабыз. Ошол боюнча болмокчу. Алгач Kit.co сайтына катталуу үчүн Google Chrome'го киребиз жана издөөчү жолчого Kit.com деп жазабыз. Kit.com деп жазып, Enter'ди басабыз. Бизге ушул бет ачылат. Биз бул жерден Teaching and Learning дегенди тандайбыз. Бизге Kit.comдун башка бети ачылды. Бул жерден орусча которууну сунуштабайм, себеби орусча которулганда бул сайт иштебей калышы мүмкүн. Катталуу үчүн бул жерден Get Start дегенди басабыз. Жана ошондой эле бул жерден экинчиде турган Create Account, жаңы аккаунт түзүү дегенди тандайбыз. Бул жерден сиздин мектебиңиздин атын сурайт. Эгерде сиздин мектебиңиз жок болсо, эчтеке болбойт. Сиз кошуп кое бересиз. Эгерде кошулбаса, төмөн жакта чыккан мектептин атын тандасаңыз да болот. Бул жерден мектебиңиздин атын кошуп коесуз. First name сиздин атыңыз. Атыңызды орусча жазсак боло берет. Last name фамилияңыз. School email деген жерге сиз өзүңүздүн электрондук поштаңызды жазсаңыз болот. @gmail.com. Паспорт деген жерге өзүңүз пароль жазасыз. Андан кийин Create Account, аккаунтка кирүү дегенди басабыз. Биз ушул менен катталууда жеңил, катталып бүттүк. Kit.com сайтына кош келдиңиз деп атат. Бул жерден жаап коебуз. Бул биздин аккаунтубуз. Бул жерде окуучулардын аткарган ишинин бир аз рекламасын көрсөтөт. Жаңы класс түзүү үчүн бул жерден Create your first class дегенди тандайбыз. Бул жерде класстын аталышы орусча эле жазсак боло берет. Select Create классты тандайбыз бул жерден. Төмөн жактан Subject'тен предмет тандайбыз бул жерден. Предмет тандаганда башка предмет тандасаңыз да эчтеке болбойт. Бул бир гана логотип коюп берет бизге. Create class. Мына бизде класс түзүлдү. 5-класс. Бул жерден да бир нече класстар түзүп алсаңыз болот. Биз бул жерде азыр өзүбүз түзгөн класс менен кантип иштейбиз. Классты тандайбыз. Бул америкалык билим берүү контент болгондуктан биз бул жактагы терезелер менен иштебейбиз. Бирок биз тапшырма түзүп, тесттик тапшырмаларды жөнөтсөк болот. Биз класс түздүк, эми классыбызга окуучуларды кантип каттайбыз. Ал үчүн бул жерде pupil деген жанында плюс белгиси турат. Плюс белгисин басып add students же болсо биздин класска башка мугалимдерди кошсок да болот. Add teacher дегенди басып башка мугалимдерди кошсок да болот. Биз окуучуларды кошобуз. Add students дегенди бастык. Биринчи жолу окуучуларга сиз бул сайттын ссылкасын жөнөтөсүз жана ошондой эле бул кодду жөнөтөсүз. Окуучулар сайттын ссылкасы аркылуу кирип, кодду жазып, өзү логин түзүшөт. Экинчи жолу биз бул жерден окуучуларды кошуп алсак болот. Төмөн жакта add students to class roster деген тандап, бул жерден окуучулардын фамилиясын орус эле тамгалар менен жазабыз. Мисал үчүн,
Мен 4-5 окуучуну каттайын. Окуучуларды каттап, ошол толук классыңыздын тизмесин жазгандан кийин add students дегенди басабыз. Мынакей бизге окуучулардын тизмеси кошулду. Сизде канча окуучу болсо, ошол окуучу баарын кошосуз. Эми окуучуларга тапшырма берүү үчүн бул жерден тапшырма жазсак болот. Мисалы үчүн аралаштыроолор деген тапшырма жөнөтөлү. Бул жерден сүрөт, видео, аудио запись же болбосо кандайдыр бир документти кошсоңуз болот. Сүрөт четинен кошолу. Сүрөт фотоаппараттын сүрөтүн басканда ушул бет ачылат. Бул жерден дароо эле өзүңүз сүрөткө алып жөнөтсөңүз болот же болбосо select a shop photo to upload дегенди басып компьютердеги сүрөттөрдөн бирөөнү алсаңыз болот. Өзүңүз алдын ала сүрөттөрдү даярдап коесуз. Мисалы үчүн сүрөттү тандадым. Сүрөт жүктөлүп атат. Мынакей сүрөт жүктөлдү. Жана төмөн жакка суроо кошуп коебуз. Сүрөт кошкондон кийин бул жерден жөнөтүү белгисин басып коебуз. Мынакей биздин сүрөтүбүз жүктөлдү. Кийинки тапшырмабыз видео кошолу. Камеранын белгисин басабыз. Бул жерден дароо эле өзүбүздүн ушул жерден экрандан сүйлөп видеого тартып жөнөтсөк дагы болот. Бул 2 минутадан ашпаш керек. Бул жерде 2 минуталык видео болуш керек. Ушул жерден сиз окуучуларга тапшырманы түшүндүрүп же теманы түшүндүрүп же кандай тапшырма берилет ошол жөнүндө кыскача айтып видео тартсаңыз болот. Видео тартып бүткөндөн кийин бул жерде кызыл камеранын сүрөтүн басып коесуз. Биздин видео сакталып атат. Видео кошуу үчүн бул жердеги видео камеранын белгисин басасыз. Эгерде компьютерден видео кошууну кааласаңыз, бул жерден видео кошсоңуз болот. Азыр биз эки вариантын да карап көрөбүз. Видеонун узактыгы 2 минутадан ашпаш керек. Видеону тандадык. Сиз алдын ала видео даярдап коесуз. Видео кошулду жана жөнөтүү кнопкасын басып коебуз. Бизде сүрөт, видео кошулду 7 секундалык. Ошондой эле видеонун экинчи варианты бул ушул жерден дароо эле өзүңүз видео тартсаңыз да болот. Ачылды. Бул жерден видеого тартуу үчүн бул кызыл кнопканы басасыз. 3 2 1. Бизде видео башталды. Бунун узактыгы дагы 2 минутадан ашпаш керек. 2 минутанын ичинде сиз балдарга ошол тапшырма жөнүндө түшүнүк берип, кеңири түшүнүк берип, маалымат берсеңиз болот. Биз видеону тартып бүткөндөн кийин кайра ушул стоп кнопкасын басып коебуз. Биздин видео жүктөлүп атат. Видеобуз жүктөлүп бүткөндөн кийин бул дагы жөнөтүү кнопкасын басып коебуз. Бизде азыр 3 түрдүү тапшырма болду. Бул жерден микрофонду басып аудио жөнөтсөңүз болот. Эми документтерди кантип прикрепить этебиз? Кошобуз. Скрипканын сүрөтүнө окшогонду басабыз. Жана бул жерден өзүбүздүн компьютердеги документтерибизге доступ алабыз. Жана ошондой эле керектүү документти тандап жүктөйбүз. Жана жөнөтүү кнопкасын басабыз.
Биз бул жерден балдарга 4 түрдүү тапшырма жүктөдүк. Эми кийинкиси ушул балдарга биз кантип биз тапшырмаларды түзүп бүттүк. Эми кийинки кадам тесттик суроолорду кантип түзөбүз. Ал үчүн таймлайн бөлүгүн ачабыз. Бул жерден түшүндүрмө берип атат. Бизге бул бет ачылгандан кийин биз жаңы контент түзүшүбүз керек. Бул жерден new content. Биз аккаунт түздүк. Эми жаңы тест же викториналар түзүү үчүн ушул choose to test дегенди тандайбыз. Тандасак бизге бул жерде тесттин аты, тесттин аталышын жазабыз. Бул жерде описание жазабыз. Описание жазганда өзгөчөлүгү шрифттерди тандасак болот, түсүн, редакциялоо, ошондой эле бул көп чекитти басып, 3 чекитти басып, ссылка, сүрөт, видео жана башка математикалык формулалар жазсак болот. Биз бул жерден видеону кантип коебуз? Видеону тандайбыз. Бул жерге биз видеонун өзүн эмес, биз темага жараша видеонун ссылкасын коюп, save деген кнопканы басабыз. Алдын ала ошол суроого жараша видеонун ссылкасын YouTube'дан алып алышыбыз керек. Биз описаниясын жаздык, ошол видеону көрүп, суроолорго жооп бериш керек. Суроо түзүү үчүн төмөн жактагы вопросы деген жерден суроо түзөбүз. Суроону тандайбыз. Суроо тандаганда, суроону түзгөндө дагы суроого сүрөттү, ссылканы, видеону кошсок болот, ошондой эле математикалык символдорду кошсок болот. Биз бул жерде жаз айлары дедик. Эми жооптордун вариантын караганда бул жерде жазуу жүзүндөгү жооптор деп турат. Бассак бизге бир нече жазуу жүзүндө, видео түрүндө, аудио түрүндө бир нече жооптор, ошондой эле ачык суроо же болбосо кандайдыр бир файлды тиркөө аркылуу жооп берсе болот. Биз тесттик суроо бир нече жооптору туура деген тесттик суроону алабыз. Бул жерден answer choice деген жерге жооптордун вариантын жазабыз. Кийинки суроого түшкөндө кийинки жолчону басып жоопторун жаза беребиз. Эгерде жооп кошкубуз келсе варианттарын төмөн жактагы new answer дегенди бассак бизге жаңы жол кошуп берет. Жаңы варианттарды жазсак боло берет, башка варианттарды. Суроону түзүп бүткөндөн кийин бул жерде жоопторун автоматтык түрдө сайт өзү эме кылып турат, алмаштырып турат. Эгерде кайсы бир жооп бизде ашыкча болуп калса, ал жооптун тушундагы корзинаны басабыз дагы ошол жоопту өчүрүп койсок болот. Бул жерден мугалим өзү комментарий жазса болот. Биз туура жоопту белгилейбиз. Мисалы үчүн бизде бир нече жооп туура. Ошентип бир канча тесттик суроолорду түзсөк болот. Бул жерден детский балдар китепканасы, Google Drive'дан же болбосо ссылкаларды койсок болот. Жаңы раздел кошуу үчүн бул жердеги news жаңы раздел кошуу деген кнопканы басабыз. Биз тесттик суроолорду түзүп бүттүк. Эми сактоо үчүн бул жерде done дегенди басабыз. Done дегенди бастык. Бизге түшүндүрмө берип атат.
Биздин тесттик сурообуз түзүлүп бүттү. Түшүндүрмө берди. Мына биздин аралаш суроолор түзүлүп бүттү бул жерде. Мынакей биздин сурообуз. Эгерде редакциялоо керек болсо, бул жерден VF деген кароо edit дегенден редакциялап карап алсак болор эт. Биздин сурообуз түзүлүп бүттү. Эми окуучулар кантип жооп берет? 5-классыбызда тапшырма, суроолор. Мынакей сурообуз. Кийинки кадамыбыз окуучулар кантип жооп берет, мугалим кантип жообун көрөт. Түзүлгөн тестибиз кайсы убакка чейин жооп бериш керек, ошол настройкалайбыз. Ал үчүн ошол түзүлгөн тестибизди тандайбыз. Бул жерден Assign дегенди тандайбыз. Бул жерден календарды басып, мисалы үчүн кайсы күнгө чейин жооп берсе болот, мисалы 21 декабрга чейин жооп берсе болот. Ошондой эле айта кетүүчү жагдай, бул жерде окуучулардын жалпы класска жөнөтсө да болот, же болбосо ар бирине жекече жөнөтсө да болот. Бул жерде ар бирине индивидуальный тапшырма жөнөткөнгө мүмкүнчүлүк берет. Мисалы үчүн бул жерден жалпы класс тандадык, ал эми жөнөтүүчү окуучулар тандасак, ошолордун тушунда галочка калыш керек. Андан кийин биз настройкалап бүткөндөн кийин бул жерден grade дегенди басабыз. Мына биздин аралаш суроолор бул жака түштү. Мынакей биздин видео, андан кийин суроо. Биз азырынча бир эле суроо түздүк. Бул жерде азыр эч ким жооп бере элек. Студенттердин саны 4. Эми окуучулар кантип жооп берет? Окуучулар жооп берүү үчүн Google Chrome'га кирет жана издөөчү жолчого сайттын адресин жазат. app.checkit.co деп жазат. Бул жерден башкы бети ачылат. Окуучулар кирүү үчүн аккаунт түзүш керек. Бул жерден Create аккаунт дегенди тандап, эми teacher эмес, студент, окуучу деп катталышат алар. Teacher бул жерде сиздин берген классыңыздын паролун жазышат. Биз жана түзгөн класстын паролун жазабыз. QS. First name деген жерге орусча эле атын жана фамилиясын жазышат. Ал эми username деген жерге орусча деле, англисче деле бир ат койсо болор эт. Өзүнүн атын же фамилиясын жазса дагы болор эт. Паспорт деген жерге өзү пароль жазат. Пароль жазып create аккаунт деп басат. Басканда биздин классыбыз чыгат. Бул жерден 5-классты тандап, өзү кайсы класс болсо. Мына биздин түзүп берген тапшырмалар, мисалы үчүн сүрөттү көрдү, видеону көрдү. Видеону көрүп, биз жөнөткөн тапшырмаларды көрдү, презентацияны көрдү бул жерден. Кийинки кадам тесттик суроолорго жооп бериш керек. Биз азыр бир суроодон турган тест түзгөнбүз. Аралаш суроолор. Бул жерден жооп берет жана тапшыр дегенди submit тандайт. Тапшыргандан кийин бул жерден өзүнүн аккаунтунан чыгып кете берсе болот. Бул жерден бир суроого жооп берди. 21 декабрь күнү жооп берди. Канча балга жооп бергени бул жерден балдардын өзүнө көрүнүп турат. Балдар ушинтип жооп беришет. Ал эми мугалим report деген жерден, результат деген жерден ушул балдардын ар биринин жообун көрүп турат.